Атам мұғалім болчу. Анан мага сумка алып бергенди унутуп коюп, 1-сентябрда. Сумка алып берет го 1-сентябрда. Ал эң атрибут. Анан карбаластап жүрүп, мамам эрте өтүп кеткенде, анан папам эле чоңойткан. Анан карбаластап жүрүп, байкуш киши балдарын чоңойтам деп жана мектепте план тузам деп жүрүп, унутуп калыптыр да. Анан сабакка баш керек болуп эле, анан сумка жок. Анан мектептин баары сумка көтөрүп жөнөп атпайбы. Анан мен чоң энем ыйлап атпайм, мен барбайм. Бирок бир чети баргым келип атат. Десем анан сетке берип коюп атпайбы. Кемпирди баягы 1900-жылы туулган кемпир болуш керек эле. Ошондо эле 77-жылы 80-деги кемпир болчу. Анан ал жарыктык киши мектепти көрбөсө, ушу менен бара кой. Аябай жакшы деп туруп, жанагы дүкөнгө көтөргөн бир кызыл розовый сеткалар болчу, нан салган. Ошону көтөрүп алып мектепке барып, элдин баары күлүп, анан мен тиги мектептин полуна жатып алып ыйлаганым билем. Папам оор райцентрге барып, анан сумка алып келип, анан ошо сумканы жыттап, башыма жастап алып, бир жума уктап. Ошондо мага ошол сумканын жыты, сумка бир ааламдагы эң чоң бир оокат дүйнө катары көрүнгөн эсимде. Тынчы жок бала болчумун. Чоң энем жалбырактап койчу, жана теректин жалбырагы дилдирей берет го, жел болбосо деле. Анан мен эмне чоң энем мени жалбырактап берсең тынчыңды окчочу. Чукап кетип, секирип ушинте берсең болот.